Assalamu alaikum. Амансыздарбы, ардактуу Тез жария каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн Борбор калабыз 2-чи Ош шаарынан салам айтып жаткан учурум. Ардактуу көрүүчүлөр, күнгө өзүңүздөр билгендей, Аллах Тааланын күнү жума күн 2024-жылдын 26 январы. Ош шаарыбызда бүгүн кечкисин мына ушундай суу кар жаап, каргайланып, кыштын кыштай болушу шарт деп жараткан Алла Тааланын буйругу менен мына ушундай өзгөчө кыш келип отурган учур. Кыш келген, бирок жаздай болуп эле ысып кеткен болчу да. Кыскасы, ардактуу көрүүчүлөр, мен сиздерге кыскача жакшы видеолорду сунуштап чыгарам. Эгерде жаккан болсо, бөлүшүп коюңуздар. Мынакей, өзүңүздөр билгендей, бул Швейцария эмес, болгону Кыргызстан, 2-чи Борбор калабыз, Ош шаары. Мына ушундай кооздукка курчалып турган учуру, 4 тарабынан мына ушундай бийик имараттагы үйлөр түзүлгөн. Жана ошондой эле төрт көчөнү бириктирилген айланма бийик көпүрө дагы курулуп, өз кызматын элге арнап турган учуру. Бул үчүн албетте бул демилгени колдогон жаштар болобу, бийлик чактагылар болобу, ыраазычылык айтуу, жакшы сөз десе болот. Ошондой төрт тарабында атайын картаңдар үчүн, аксакал кишилер үчүн, ошон менен биргеликте мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга дагы колдоо иретинде лифттер орнотулган. Биринчи кабаттан экинчи кабатта, экинчи кабаттан биринчи кабатка түшүп, кыйналбастан ушул тармак менен түшө беришет. Ал эми бул жактарда мына ушундай тепкич орнотулган. Ал эми көпчүлүгү дал ушул көпүрө курулуп жатканда, мына ушул тепкичтердин үстүнө жок дегенде кармагын жасаптыр. Ошон менен биргеликте үстүнө дагы мындай чатырча жасап койсо жакшы болмок деп нааразы болгондор бар эле. Мына көрдүңүздөрбү? Аста келип ийгилик дегендей, мына ушинтип ийгилик десе да болот, мындай жаратмандык десе да болот. Үстүнө мындай чатырча курулуп, сонун кооздукка бөлөнүп отурган түрү. Мына көркөмдүүлүктү, сулуулукту караңыздарчы. Өкмөшө. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, атайын көпүрөнүн үстүн жарык кылып турган жарыкчалар бар, мына чырактар. Көрүп турасыздар, аягында сонун жайгаштырып койушкан. Азыр Ош шаарында эң эле популярдуу болгон жаштар үчүн, же болбосо жакшы эле эс алуу катарында, же болбосо чыгып сүрөткө түшүүчү жай катарында дагы эсептелген сонун жайлардын бири болуп эсептелип калды десек болот. Мындан сырткары жол тыгындарын азайтуу максатында жакшы чечим болду десек болот. Бул жерден атайын адамдар нары бери өтөрбөй, эки-чекесин тосуп койгон сонун ыңгайлуу шарт түзүлдү десек болот. Лифт десе лифт бар, тепкич десе тепкич, жол сонун ар тарабынан мыкты курчалган, кооздук менен бирге сонун лоңдоп койсо болду десек болот. Жамгыр чаба урбайт. Жана ошондой эле кар дагы туруп калбайт бул жерлерде. Тайгак чыгып түшүү кыйынчылык жаратпайт. Ошондуктан кабатыр болбоңуздар. Урматтуу Кыргызстандын көрүүчүлөрү, жалпы эле Тез жария каналыбыздын көрүүчүлөрү, бул жерде эскертүүнү окуп коелу, кулактандырууну. Урматтуу жарандар, лифт бул мамлекеттин мүлкү. Лифтке аяр мамиле кылыңыздар дейт. Лифтке ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, каар адамдарга жана кош бойлуу аялдарга гана чыгууга уруксат берилет дейт.
Бул категорияга кирбеген адамдардын лифтке чыгуусуна тыюу салынат. Видео байкоо жүргүзүлүүдө. Лифт мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн. 4 адамдан ашыкча чыгууга тыюу салынат экен. Мындан сырткары лифт кечкисин кайсыл бир убакыттан кийин иштөөсүн токтотот экен. Демек, күндүзгү убакытта кара катаңдар үчүн же болбосо бул жакта эскертилген кулактандырууга таянып, ошол инсандар гана чыга алат экен. Чыныгы эле бир жагынан чындык бул техника деп коет. Бирде иштейт, бирде иштебейт. Бузулуп калса дагы бузулуп тур, начар экен, тиги бу дегенден алыс бололу, ардактуу көрүүчүлөр. Биз мыкты деп, жакшыны жакшы деп өзүбүз колдоп коелу. Ардактуу көрүүчүлөр, ардактуу кыргызстандыктар, ардактуу Ош шаарынын тургундары, Кыргызстаныбызга дайыма ушундай ийгиликтер жарала берсин. Ошону менен биргеликте ушул курулган көпүрө 100 жылга жетсин. 100 жылдан кылымга жетсин. Дайыма элдин кызматында, жакшылыктарда бекем туруктуу көпүрөлөрдөн болсун. Аллах Таалам дайыма бизди жакшылыктардан көрүштүрүп, ар бир аткан таңыбызда ырыскылуу болсун. Тез жарыя каналы сиздерге кыскача болсо дагы жакшы маанай тартуулап, кыскача видеолорду сунуштады десек болот. Ош шаарыбыздан жалпыңыздарга салам. Кечкисин жакшы маанайда Ош шаарыбыздын сонун жерлерин тартып чыгарганга аракет кылдым. Көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.